жыйынын катышуучулары. Курманкул Токтуралиевич, бизге депутат катары элден кайрылуулар көп келип түшүп атат. Азыркы кезде Кыргызстаныбыз боюнча 18-20га толуп элек улан кыздарыбыз Ош шаарына же Бишкек шаарына келбей туруп, туура эле Россия Федерациясынын чоң шаарларына барып, жана тириликтин айынан барып калып атышат. Бирок ошолорго бир заманчуу түрдө жана наркотикалык закладка деп коет экен. Ошонун айынан бир жүздөгөн улан кыздарыбыз камалып калып атат да. Алар айылынан же болбосо ата-энесинин үйүнөн жаңы эле чыккан балдар, кыздарыбыз. Ушулардын ата-энелери ыйлагыдай болуп кайрылып атышат. Ушулардын бир экстрадиция алып келүү боюнча бир ушул именно ушу жана наркотикалык закладка, мен башка кылмыш кылгандар жөнүндө айтпайын. Ушулар боюнча бир иш-чара болуп атабы, кандай болуп атат? Урматтуу Жусупбек Кургунбаевич, бул боюнча иш-чаралар жүрүп атат. Мен мал докладымда айттым, аз кайталап айтайын. Баш прокурордун орун басары жумуш топ менен биз чогуу барып, жакын эле арада Россиянын баш прокурору, тиешелүү тергөө комитетинин төрагасы тиешелүү адамдар менен жолугушуулар жүргүздү, сиз айткан маселелер боюнча. Анан бизде жалпы соттун өкүмү чыгып, жазасын Россия мамлекетинде өтөп аткандар боюнча. Ал эми сиз айткан маселелер боюнча бүгүнкү күндө тергелип аткан фактылар бар. Андан сырткары жазасын өтөп аткандар бар. Тактап сүйлөшүп келди. Эгерде жазасын өтөө боюнча болсо, арыз жазса эч кандай тоскоолдук жок. Тиешелүү документтерин тактап биз алып келип атабыз. Ал эми тергөө убагында болсо сиз айткан, аны алып келишке мүмкүн эмес, билесиз. Экинчиден, ал ошо биздин жаш балдар билбестиктен жана наркотикалык заттарды ташуу боюнча соттолгондорду сиз койгон маселени биздин балдар да койду. Койсо алар негиздүү, эми тергөө бир эле баягындай алданып калды, анан соттолгон тарап, анын ата-энеси сөзсүз түрдө ал юрис эмес бир жактуу айтат да, иш боюнча караганда көпчүлүгү далилденип калып атат да. Ал ошо наркотикалык зат ташууда бир канча себептерин тергөөдө аныктап коет экен. Ошондой жоопторду берди. Бул эми биздин мамлекетте болгону кыйын экен. Бул албетте жалпы коомчулуктун ошол эле ата-эненин мамлекеттеги бул милдети. Чет мамлекетте өткөндө ушундайды жакшылап жаш өспүрүмдөргө түшүндүрүп, аралашпоо керек деген маселелер экен да, көп нерсе. Кылмыш боюнча биз аракеттер жүргүзүп атабыз. Мага кайрылгандардын каттарын мен сизге пренаправить этип жиберейин, ошол боюнча бир карап койсоңуздар. Андан кийин ушул эле маселе боюнча урматтуу укук коргоо органдарынын жетекчилери отурасыңар. Акимдер бар, 44 райондон ашык, айыл өкмөттөр бар. Ушуларга профилактика жүзүндө мамлекет боюнча иш жүргүзүш керек. Башкы прокурор урматтуу Курманкул Токтуралиевич, өзүңүз да сунуш берсеңиз, жана райондун акимдери, мектептин директорлору менен сүйлөшүп, мектепти бүтүп аткан балдар, кыздарга ушул именно кылмыштын түрү боюнча түшүндүрмө иштерин коомдо жүргүзүшүбүз керек. Бул алдын ала профилактика сыяктуучу. Ушуну мен депутат катары менен сиздерге сунушумду айтайын. Андан кийинки мен бир тактоо иретинде, урматтуу Курманбек Токтуралиевич, убагында мен Бишкек шаарында 2 жолу депутат болгом. Экинчи сот депутат болуп отурганда көпчүлүк нерсени ачык айтышка туура келет эле. Албек Ибраимов сен уурусуң деп мен ачык айтчу элем. Бирок ошол кезде саясий кысымдар менен менин мандатымды ажыратып тынышкан. Бишкек шаардык кеңешинин депутаттыгынан мандатымды ажыратып тынышкан. Азыркы кезде ал кишилер качып жүрөт. Кылмыш иштери беттерине, моюндарына коюлду, канчалык деңгээлде коюлду. Эгерде кармап алып келе албасаңар, мага бир шапалактай полномочия бергиле, мен балдар менен барып өзүм тутуп алып келейин. Бул бир. Экинчиси, жана 2020 жылы ушул жерде аянтта ошончо миңдеген эл толкуп жатканда, мамлекеттин коопсуздугун караган Опунбаев деген генерал, мамлекеттин тартип жагын караган МВДнын генералы Кашкар Астаханович, Жунушалиев, ушулардын маселеси эмне болуп чечилип атат? Курманбек Токтуралиевич, бул мыйзам баарыбызга бирдей. Мына алдымда генерал Элмурза Ракиевич отурат. Бакиев кетип, Атамбаев келгенде 9 жыл түрмөсүнө отуруп чыкты. Раматылык генерал Молдо Муса Кангантиев көз өтүп кетти. Ушул кишилердин дагы
ак болсо ак, кара болсо кара болуп, жанакы эки качып жүргөн генерал дагы. Ушуларды мына алып келип, элдин алдында, жана өзүбүздүн мыйзамдын алдында сотто жооп беришпейби? Бул мына биздин катарыбызда Элмурза Ракичке окшогон кишилер акталып, кадимкидей элине кызмат кылып жатат. Мен айтайын дегеним, ошол кишилердин ушул жерге келип, суракта жооп берип, соттун алдында жооп бере турган, алып келе турган кишилер мына сиздерсиздер. Ошон үчүн мен ушул маселени сизге коюп атам. Кандай дейсиз, Куранбек Доктуралиевич? Урматтуу ички иштер министринин орун басары Опунбаев эми боюнча жооп берсеңиздер. Иш козголгонбу, барбы, жокпу, октябрь окуялары боюнча иштердин эми акыбалы боюнча? Октябрь окуясы боюнча иш козголгон. Тагайдын Опунбаев Берке карата иши барбы, жокпу ошону? МВД тарабынан Опунбаев менен Жунушалиев карата иш козголгон эмес. Бул кызматтык кишилер биздин подответственностька кирбейт да, МВДникine. То есть Опунбаев менен Кашкар Жунушалиев мындай эркиндикте экен да, туура? МВД тарабынан козголгон эмес ооба. Иә. МВД тарабынан козголгон эмес. Ички иштер министри тарабынан козголгон эмес. Коопсуздук комитети тарабынанчы? Бизде да козголгон эмес. Башкы прокурор тарабынанчы? Урматтуу Коргонбай Жусупбекович, Коргонбай прокуратура боюнча мен былтыр дагы эгер жаңылбасам, ошол жерде жооп берип атып айтсам керек эле, 2 адам боюнча кылмыш иши козголгон эмес. Жалпы октябрь окуялары боюнча кылмыш тергелүүдө мына ички иштер министрлиги тергеп атат. Ал эми Алибек Ибраимов боюнча 2 иш боюнча бүгүн издөө жарыяланган билесиз. Ал боюнча эгер сизде кайсы жерде жүргөн маалымат болсо, мына бүт укук коргоончулардын өкүлдөрү отурат, берсеңиз маалыматты жашырын. Булардын толук мүмкүнчүлүгү бар, барып кармап ошол өлкө менен тиешелүү иштерди алып келгенге. Рахмат. Мен түшүнүгүм боюнча анда Кашкар Жунушалиев менен Опунбаевга иш козголбосо, алар мыйзам алдында таза экен, эртең Ленинский районунан депутаттыкка койсо боло берет экен да, туурабы? Я так понял. Мыйзам боюнча иш козголбосо, соттун өкүмү жок болсо, эч ким чектөө кыла албайт. Рахмат. Анан акыркы мен бир тактоо иретинде суроом, ал башкы прокуратуранын 2010-жылы күйүп кеткен зданиясы болчу. Ушул жер бузулуп, жердин акыбалы көп жыл турду, 13 жыл тургандан кийин эми маселе чечилип атат окшойт. Бул шаарыбыздын эң борбордук жанагы бөлүгүндө жайгашкан. Ушунун прокуратуранын балансына чыгып мэрияга өтүп кеткенби бул? Же прокуратурада калган беле? Бул прокуратурага мурда эле өтүп кеткен, бул мэриянын балансында иш аракеттерин азыр мэрия өздөрү жооп берсе керек. Бизде бул баланста жок. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Кийинки сөз